Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 14 май 2025 жыл. Сиздерге Ишкабан айылынан сатылмакчы үйдү көргөзмөкчүмүн. Ош шаарына караштуу Ишкабан айылынан. Башына дарегин түшүндүрө кетейин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге келүү жолун түшүндүрө кетейин. Бул тарап сиз көрүп турган тарап бул мегаполис жак. Бул жак болсо Барсбектин круговой. Барсбектин круговойдон келгениңиздерден кийин эле Западтайдан сол тарапта жол бар. Ушул светофордон сол жакка карап буруласыздар. Светофордон түз келгениңиздерде эле бул жакта биринчи көчө бар. Бул Барсбек 1 деген көчө. Андан кийинкиси болсо Барсбек 2 деген көчө, бул көчө. Бул көчө болуп эсептелинет. Ошо менен түз барасыздар. Мынакей урматтуу туугандар, ушул Барсбек 2 көчө менен кирип келип, 18-үйгө токтолдук. Ушул үй экен. Анда мен сиз үчүн көргөзөйүн. Мына биз кирип келдик, урматтуу туугандар. Ичи аябай сонун экен, ушундай полторашка үй экен. Брусчатка болгон экен. Сизге катардан көргөзө кетейин. Биринчи бул жак огород экен. Караңыздар, бактарактар да эгилген экен уже. Дап-даяр экен. Эгиштин деле керек эмес экен. Болгондо уход эле кылып койсоңуздар болот буларды. Гилястар да бар экен, алма, өрүк дагы бар экен. Караңыздар. Андан кийинкиси болсо бул жак навес экен. Бул жакта үч очок кылсаңыздар болот. Жайындасында эс алып, жатып, шашлык кыла турган ошондой эс алчу жай кылып койсоңуздар деле болот. Бул жакта болсо сырткы ажаткана экен. Башта айта кетейин, документтери полностью так экен, жакшы экен. Бул жак болсо котельный экен. Котельный и плюс навес экен бул жак. Тетик жакта ход дагы бар дейт. Бул жакта көмүр жагабыз десеңиздер, ошол жактан эле кыйналбастан алып келет экенсиздер. Көмүр, майда чүйдө нерселерди. Бул жакта скат дагы кылып койсоңуздар болот. Бул жакка ушундай керектүү буюмдарды коюп. Так, андан кийинкиси полторашканын подвалын көргөзөлүк. Так, подвалга түшүп келдик. Бул жер прихожка экен. Так, андан кийинки биринчи бөлмөсү болсо бул жер кухня экен. Бул жер аябай салкын экен, урматтуу туугандар. Аябай сонун салыныптыр. Караңыздар, жайындасы ушул жерде жыргап жатса болгудай экен. Бул жак болсо бир бөлмө экен. Жайындасы ушул жакка кирип алып, экинчи этажда кышнасы экинчи этажга, биринчи этажга, экинчи этажга чыксаңыздар болот экен. Андан кийинкиси бул жакта лестница бар экен, ушул подвалдан үстүгө чыкканы. Аябай зор курулуптур, бардык планировкасы да. Отоплениялар бар экен, жакшы. Терезелер пластик болгон экен, полдор ламинат болгон экен. Ушундай темир кармагыштар бар экен, лестницанын. Ремонтто да аябай сонун болуптур, караңыздар. Современный хай-тек стилиндеги эшиктер экен. Эми сиздерге бир катардан көргөзө кетейин бөлмөлөрдү. Биринчи ушул жер прихожка экен. Бул жак болсо биринчи бөлмөсү зал экен. Бул жакка коноктор чакырасыздар, бул жакта чай ичесиздер, меймандар келсе. Экинчи бөлмөсү болсо, бул жер спальня экен. Бул жакта уктоочу жай экен. Ремонт дагы аябай сонун болгон экен. Кирип эле жашай турган экен, эми ремонтко дагы баш отуруштун керек эмес экен бул жерде. Так, андан кийинки бөлмөсү болсо санузел. Ушундай ванна бар экен, Аристон, бар нерсе, суу, свет, газ, бул такыр эмес, жок экен. Проблема жок экен бул маселеден. Андан кийинки бөлмөсү болсо, бул жак эми коноктордун уктоочу бөлмөсү деп айтып койсок деле болот бул жерге. Коноктор мисалы бул жакка келип чай ичсе, андан кийин эгерде калабыз дей турган болсо, ушул жакка кирип деле уктап жатып эме алса болор эт. Бул жакта эми билесиздер, бул райондо такыр эмес жок, мындай мектеп, жандай садик, мечит деген андай проблемалар такыр жок. Мүмкүнчүлүк барында колдон кетирбей ушул үйдү сатып алыңыздар, урматтуу туугандар. Аябай сонун экен. Айта кетчү нерсе дагы, мына сиздерге көргөзгөн жана навес жер, жана котельный бар жер. Ушул жакта дагы подвал дагы бар экен. Аябай чоң экен, караңыздар.
киресиздер, керектүү буюмдарды караңыздар, ушунча буюм дагы кеңири батып турат. Мындан дагы башка буюмдарды эле койсоңуздар болот. Бул жакты эми оюңуздарга жараша башка нерсе деле кылсаңыздар болот бул жерлергечи. Эми азыр современный эмелерди тренажерный залда кылып коет экен, мен көрүп калдым. Бул жакта тренажерный зал койсоңуздар да болот. Аябай салкын экен бул жер. Кышынасы жылуу болот. Ошо эми баасына токтоло кетсек, баасы 150 миң дейт, 140 миңге түшүп берем дейт. Баасы боюнча өзүңүздөр келишесиздер, бирок аябай ыңгайлуу баада экен, урматтуугандар. Эми биз тартып жүрүп билип атабыз. Бул аябай ыңгайлуу баада сатып жатат экен. Ушун менен эми бүгүнкү чыгарышты аяктайбыз. Подписаться кнопкасын басып, кийинки видеолорду өткөрбөш үчүн колокольчикти басып коюңуздар. Саламатта болуңуздар. Урматтуу туугандар, дагы айта кетчү нерсе, дагы унутуп калыпмын, көргөзөм деп. Караңыздар, үйдүн сыртында ушундай эмеси бар экен. Гиляс эгилген экен бул жерге. Уже мөмө кирип калыптыр, караңыздар. Бир жок дегенде бир 8 жыл болгон буларга. Баардык мээнет, баардык уже бул жака мына жакканда чапталган экен. Караңыздар, мөмө дагы уже мөмө дагы бертат экен бул жер. Бир гана уход кылып койсоңуздар эле болду. Ушуну менен бүгүнкү чыгарышты аяктайбыз. Подписаться кнопкасын басыңыздар. Кийинки видеолорду өткөрбөш үчүн колокольчикти басып коюңуздар. Сиздер менен ушул видеодо коштошом.